Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү класстык саатыбыз 9 сентябрь комуз күнүнө арналат. 9 сентябрь комуз күнү деп президентибиз Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен 2019 жылдан бери майрамдалып келе жатат. Класстык саатыбыздын темасы таңшы комуз деп аталат. Сабактын максаттары, комуздун жаралуу тарыхы жана түзүлүшү, атактуу комузчулар тууралуу маалымат аласыңар. Комуздун кыргыз элинин маданиятындагы ордун түшүнүп, аң сезимдериңер, кызыгууңар өсөт. Элибиздин баалуулуктарын барктап, комузду ыйык тутууга, даңазалоого багыт аласыңар. Үч буруу, жалгыз тээк, 3 кыл комуз, чертилбейт, күүгө келбейт чебер колсуз, а бирок көргөн көзгө жөп жөнөкөй, ананда добуш бар айтып болгус. Комуз бул ак калпак кыргыз элинин байыртан берки чертме кылдуу үндүү аспабы. Ал өрүк, жаңгак, ак чечек, алмурут, тал, терек, карагай арча сыяктуу мөмөлүү жана мөмөсүз токой жыгачтарынан чабылат. Комуз чабууга чеберлердин устаканасында көбүрөөк берки, бычак, ийги, умку, түрпү, үгө өңдүү жөнөкөй куралдары болот. Жалбырактары күбүлгөн жана мөмөсү бышкан кезде кыйылган жыгач сомдолуп, сууга кайнатылып, анан ышталат. Комуз баш, моюн, тулку, чара, капкак, тепки 3 кулак 3 кылдан турат. Аспаптын жалпы узундугу болжол менен 90 сантиметрдей. Туурасынын эң жазы жери 19,5–22,5 сантиметрге жетет. Башка жыгачтарга караганда өрүктөн чабылган комуз нарктуу деп эсептелет. Илгери комуздун көлөмү азыркыдан кичирээк келип, ат үстүндө алып жүрүүгө ылайыкташкандыгын айта кетүү керек. Комузга үн бүтүрүп кол ойноткон улуу комузчуларды атап кетпесек болбойт. Токтогул Сатылганов, Ыбырай Туманов, Атай Огонбаев, Шекербек Шеркулов жана Нурак Абдрахманов, Самара Токтокуновалар үндөгөн улуу комузчулар өтө көп. Залкар улуу комузчулардын уучун улап, заманбап жаңы күйлөрдү жаратып, жаңы чыгып келаткан жаш комузчуларыбыз бар. Алар Каныбеков Эляман, Мелисбекова Чолпон, Ибраева Перизат, Мамбеталиев Ринат, Талайбекова Гүлшан, Кенчимбаев Назбек, Назырымбекова Нурпери, Өмүргазы уулу Жыргалбек. Кыргыз калкынын чыгармаларында комуз инструментинин пайда болушу жөнүндө мындай уламыш бар. Илгери бир доордо Камбаркан аттуу мергенчи болгон экен. Ал убакта кыргыздар аңчылык менен күн көрүшкөн экен. Камбаркан бут айылды мергенчилик аркылуу багып туруу. Күндөрдүн биринде ал аңчылыктан келе жатып, токой жактан угулган укам үндү угат. Бул эмне болуп кетти экен? Ушундай да жагымдуу укам үн болобу деп таңыркап, жанагы үн угулган жакка бет алат. Ал жерге келсе, эки дарактын арасында иленип турган кандайдыр бир жаныбардын ичегисинен жагымдуу мукам үн чыгып жатыптыр. Камбаркан мергенчи ошол окуядан соң үйүнө кайтып, музыкалык аспап жасап, койдун ичегисин кургатып, кыл кылып тагып, күү черткен экен. Мына ошол Камбаркан мергенчи жасаган аспап комуз аталып калган экен. Ошол комузда чертилген биринчи күү Камбаркан аталыптыр. Күүнүн башы Камбаркан деген сөз мына ошондон калган. Чебердин тийсе колучу, чер жазган мукам добушу, чертилип келдиң байыртан, чеченкил кыргыз комузу